Ассалаумалейкум, саламатсыздар, урматтуу интернет көрүүчүлөрү, аралаңыздар. Мына кишини барыңыздар эле көрсөңүз керек. Мурдагы Фрунзенин Садыр Арбачевич. Бабанов менен элүү кылды эле го. Бакытбек Каматов. Анан бул жерде мына Бабанов экөөнүн болду. Мына гол беришкен бул видеону барыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Инстаграмда мен менен келип атышат. Мына Ачкариктин мына жала жаап аткандын тарапташтарычы, урматтуу туугандар, ончолук аша чаппагыла. Аша чаппагыла. Эртеменден бери Инстаграмда силер менен айтышам деп уже мээ чачап калды. Ушул видео кайрылууну кылууга туура көрдүм. Бүт тактадым азыр өздүк булактардан. Мынабы Ачкарик Бакыт деген мурдагы Фрунзенин түптөөчүсү. Азыркы М-банктын башчысы Өмүрбек Бабанов менен чогуу бир кылаттагы 38 миллион жеп коёт. Экөө 50 ачып туруп 38 миллион жеп туруп, анан бул качатта бул 2 жылдагы мурдагы болгон иш да. Мурдагы болгон ишти эми азыр бизде кыргыздар ким мисалы байларды көргөн болсок сразу эле мындай жаман көрөбүз го. Ошондой кылып элдин сезимине ойноп атат экен мынабы. Беттирмачылык кылып. Жок, эгер мына эркекчилер мына жерде гол беришип атасыздар. Мына мен сизге эч кандай доом жок. Сизди колдогон жанагы мурдагы Фрунзенин кызматкерлери кимдер мени энемен кетип атасыңар. Мына Ачкарик. Макул деп атпайсызбы өзүңүз? Бул 2 жыл мурдагы болгон окуя экен, түшүнбү? Бул Бабанов бизнесмен да. Өзүнө Фрунзени Азия кылып оңдоп, жакшына бир иш аракеттерди кылды да. Эми буну көрө албай, мындай кылган өтө туура эмес. Өтө мына адилетсиздик деп билем, урматтуу кыргызстандыктар. Бул элдин сезимине ойноп, ар кандай видео кайрылууларды кылып, тиякта жатып алып, ар кандай кандайдыр бирөөнүн именно орозодо бирөөгө жала жапканда кандайдыр бир неме эмес деп алынысы өлүп кетсин го. О комментарий Инстаграмдагы тарапташтарыңызды бир аз айтып коюңуз. Монтип энеден келбесин. Макул сөксүн, кандайдыр бир пикир талашуу болот, бирок энеден келүү бул өтө мындай адилетсиздик деп ойлойм да. Мына көрүп алыңыздар. Туугандар, мына бүт болгон нерсе ушул. Бүт тактадым. Дагы бир жолу кайталап кетсем, бул Бабанов менен 50 неме кылат дагы, кандайдыр бир келишим кылып туруп, 38 миллион ортодон кыргызсабат жеп коёт. Иш болбой атат дейт дагы, анан кийин андай болбойт да. Десе, анан иш болбой атат деп туруп, анан кийин жок жерден азыр мына 2 жылдан кийин болуп өткөндө видео кайрылуусунда деле буга чейин 2024-жылы болгон окуяны именно ушул келишимге чейин сүйлөшүп болду досум, эркекче бияк бүттү деген жерге чейин айтат да, будан мылжагын айтпай атат. Давай ачык айтсын. Бүт тактадык. Мага азыр мына дагы маалымат алып атам мурдагы Фрунзенин кызматкерлеринен. Дагы мына уборщицаларга кандай мамиле кылгандагы мен мындай маалымат алып койдум. Энеден кетпеңиздер, айтып коюм. Ошо урматтуу кыргызстандыктар, ушу мен айтайын дедим эле. Атым Илимбек. Жаман жиним келип кетти, азыр эме болуп ушу.